Салам достор, баарыңарга кандайсыңар? Мен YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Азыр Стамбулда аябай катуу шамал болуп жатат, бирок ага карабастан менин үнүм жазылып жатат деген үмүттөмүн. Бүгүн болсо биз Стамбулдагы эң бийиктелген имараттардан биринин алдында турабыз. Буюрса, бир нече мүнөттөн кийин жалпы эле Стамбулдун көрүнүшүн биргеликте чогуу көрөбүз. Эмесе бизден алыстабаңыз. Мынакей достор, өзүңөр көргөндөй биз азыр ичине кирип, мондай билетти уже алдык. Өзүңөр көргөндөй бул жакта болсо билеттин баасы чоң адамдар үчүн 55 TL, 55 лира, студенттер үчүн 45 лира экен. Ошондой эле бул жакта атайын сейр террасы Skyride дейт, 4D дагы бар экен. Ал жакта болсо чоң адамдар үчүн бул жака чыгуу билети менен кошулуп 80 лира, ошондой эле студенттер менен биригип 70 лира экен. Анда эмесе чогуу кеттик, көрөбүз. Атайын сүрөткө тарта турган жер бар экен. Ушул дагы билеттин ичине кирет экен. Мына бул жакта биздин фотограф азыр бизге сүрөткө тартып берет. Айтор киргенден кийин мына ушул жеке келип, силер дагы сүрөткө түшсүңөр, анан жыйынтыгы кандай болот чогуу көрөбүз. Уже кирип баратабыз. Сүрөткө түшкөндөн кийин мына бул жерде болсо биз азыр билет атайын өтөт экенбиз. Так. Hanımefendiye veriyoruz. Bu jакта берип жатабыз. Teşekkür ederim. Ой. Абдан burada tamamdır, teşekkürler. Hazır özünçeli ben biraz толкундан отам. Азыр эми буюрса көрөбүз. Анан сүрөткө дагы түштүк. Сүрөт кандай болот экен? Барыбыз биргеликте чогуу көрөбүз. Teşekkürler. Мынакей достор, Стамбулдагы эң бийиктелген имараттардан бирине чыгып баратабыз. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай 236 метр бийиктикте экен, 360 градустагы панорама үйдүн чогуу көрөбүз. Биринчи террас, экинчи кат дейт. Kaç saniyede çıkabiliriz ya da dakika? 50 saniyede 50 çıkıyoruz. saniyede. Biz jogoruga 50 sekundada çıgat ekenbiz. 50 sekundda buyursa kaç kat? 54. kat. 54 kat değil mi? Biz hazır 54. Etaja çıkıp baratабыз палатка. Заматта эле келип калдык достор. Азыр уже токтоду окшойт. Мынакей бул жакта байкебиздин поштосунда келатабыз. Вау, teşekkür ederim. Вау. Карагылачы достор, башың айланат, карагылачы. Вау. Бул деген окумуш. Биз азыркы учурда атайын күн батымына туура келдик. Мынакей достор. Биринчиден өзүм жакшылап маалымат чогултуп, өзүм биринчи көрүп алып, анан видео тартайын деп силерге атайын өзүм видеосуз бир сыйра кыдырып чыктым. Мынакей өзүңөр көргөндөй мага эң жаккан көрүнүш мына ушул жер болду. Балким бийик имараттардан улам болушу мүмкүн. Бул жакта чындыгында өзүңөр көргөндөй мына көрүү болот. Бул жакта болсо мынакей биринчи үйгө турар. Бул камера аябай кичинекей алгандыктан балким көрүнбөй жаткандыр, бирок көз менен көргөнү ушул жерге келип кетүүгө сунуштаймын. Бул жакта болсо Чамойжа тепеси көрүнүп жатат. Таманында ушундай чоң Стамбул болуп турганын көрүү албетте бул мындай толкундануу сезимин жаратпай койбойт экен. Ушундай достор.
аябай машиналар кичинекей көрүнүп атат. Албетте көп анчалык да алып берип атабы, алып бербей жатабы билбеймин. Абдан жай жүрүп, мына ушул жерден Стамбулдун пробкасын даана байкаса болот экен айталар. Погода бир аз суураак болуп баштады. Мынакей бул жакта болсо экинчи көпүрө, биринчи көпүрө бул жакта. Азыр аны дагы тартабыз. Бул болсо экинчи көпүрө. Өзүңөр көргөндөй мынакей деңиз дагы көрүнүп жатат. Мындан кийин болсо үчүнчү көпүрө алыстан көрүнүп турат. Сарыер айтор Бекос тарап. Стамбулду жалпы жонунан көрөбүз десеңер ушул жер жакшы окшойт. Дагы бир Галата кулеси бар, бирок Галата кулесине караганда бул жакта дагы көбүрөөк жакшы көрүнчүдөй. Айтор ушул жерге эгерде Стамбулду ийиттен көрөбүз десеңиздер, ушул жерге келип кетүүнүзү сунуштайм. Күн батымы аябай сонун көрүнөт экен. Азыр албетте камера мынчалык көздөгүдөй болуп көрүнбөсө дагы канчалык бир деңгээлде таасирин берип, ошол нерсени тарткылап жатат деп ойлоймун. Өзүңөр көргөндөй эң сонун күн батымы. Азыр күндүзүн көрдүк, күн батым убактысын көрдүк. Эми кечкиси кандай болот экен? Абдан кызыгып күтүп жатам. Бул жакта өзүңөр көргөндөй элдер өтө деле көп эмес. Бир аз жергиликтүү тургундар, бир аз азыраак көбүнчөсү туристтер. Албетте бүгүн күндөргө карата шейшемби, иш күндөрү болгондуктан балким эл азыраак. Атайын эл азыраак болуп менин сүрөттөрүм, видеолорум жакшыраак чыксын деп иш күндөрү келдим. Иш күндөрүнүн биринде келдим. Айтор азыр дагы кечкиси кандай болот чогуу көрөбүз. Бул жакта болсо досторуна ушундай сүрөт кылып беришти. Сюжет басыры. Албетте фотошоп менен ушундай жасап коюшту. Бир сүрөттүн баасы 30 лира, эки сүрөттүн баасы 40 лира. Менин сүрөтүмдү көрүүңөр келип атсам, мен буйруса үйдөгүлөргө берип жиберем деп ушул сүрөттү жасап койдум. Ушинтип Стамбулда кеч дагы кирип калдык. Кечинде мына ушундай сонун көрүнүш өзүңөр көргөндөй болуп жатат. Карагылачы, бул жакта биринчи көпүрө аркамда. Бул жакта болсо экинчи көпүрө, мынакей дароо эле көрүнсө керек. Бул жакта болсо үчүнчү көпүрө. Албетте камера толугу менен көрсөтө албайт, бирок канчалык бир деңгээлде мына ушундай балким учунда көрсөтүп атат. Балким бир видеону кийин көрүп атайын бир жагымдуу эскерүүлөр болот деп ойлойм. Мынакей үчүнчү көпүрө, экинчи көпүрө, бул жакта дагы биздин биринчи көпүрө. Мына ушундай 3 көпүрөнү тең көргүңөр келсе, ушул жерге келип эс алып кетсеңер болот экен. Абдан сонун жер, жагымдуу атмосфера. Азыр кечкисин күндүзгүдөн дагы абдан сонун атмосфера болуп, сонун көрүнүп атат аябай. Шанхай Майкл Татарстан 474 метров. Бул жакта болсо өзүңөр көргөндөй белекке берчү нерселер бар экен. Бул албетте стандарт. Түркияда негизи эле туристтик жерлерде ушундай огмол тактайлар сонун экен. Аттар өзүңөр көргөндөй бул жакта ушундай ар кандай белектер бар экен. Так, достор, курсак болсо тойду, эми болсо ушул билеттин ичинде кино көрөбүз деп коеюн да. Кино эмес, ушул 4D форматында Стамбулду бизди саякаттатат экен. Азыр эмесе чогуу кирип
көрөлү. Чыккандан кийин дагы эмоциялары менен, ойлору менен бөлүшөм. Достор, мынакей кирип баратабыз билет менен. Бул жакта атайын дезинфекциядан өткөн очкилерди, бозенектерди берип жатат. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkürler. Вау. Азыр учат экенбиз. Кайсы жактан учабыз? Көрөлү. Бул жакка өтүп кетет окшойбуз. You wanna hear? Окей. Окей, достор. Бул жакта ушундай адамдар бар. Азыр чогуу учабыз. Достор, бул видеодон дагы 4D'ден дагы чоң нерсе болду. Азыр чыгып, мен менен ой менен бөлүшөм. Жакшы бир сезимдерди тартуулаган бир элес болуп өттү. Жашоо өтө берет, миг деп коет го. Учурлар гана эсте калат го жашоодочу. Анан кийин азыр чындап абдан сонун экен. Стамбулду дээрлик баарын кыдырып чыктык дегенде биз жерде эле отургучта эле вертолет менен атайын 4D форматында тартылган видео экен. Стамбулдун бүт жерини алып барып көрсөтүп, чындык сезимге жакын бир сезимди тартуулаган видео экен. Ошол эле маалда мисалы сууга түшүп балыктарга кирип барып жатканда суулардын чачыраганы, вертолеттун жүрүшүнө карата креслонун отургучтун кыймылдашы, бул өзүнчө бир сонун эмоция, сонун. Ошондой эле жолдо жүрүп баратканда шамалдын бетине урушу, бул чындыгында мындай абдан чындыкка жакындатып жасашыптыр. Видеонун узактыгы 10 мүнөт экен. 10 мүнөт ичинде ошол Стамбулдун эң сонун жерлерин, эми Стамбулдун көп эле жери сонун эмеспи, дагы туристик шаар болгон үчүн Стамбулду бул видео менен дагы бир жолу жакшы көрүп калдым. Ушул локациядан чыккан вертолет кайра ушул жерге келип конгондугу бийик. Баарыбыз бийик ойлорду ойлонолу, баарыбыз колубуздан келишинче оюбуз да бийик болсун, пейилибиз дагы бийик болсун. Айтор жан дүйнөбүз өзүбүз жерде болсок дагы жан дүйнөбүз, оюбуз бийикте болуп, жакшы бийиктиктерди багытканга аракет кылып жүрө берели. Кудай дагы бизге баарыбызга бийиктикте болууну насип этсин, бийиктикте жүрүүнү насип этсин. Бул эки көп мааниде бийиктикте жүрүү дегени. Ошол эле маалда учакта жүрүү ал дагы бир өзүнчө сонун сезим. Билбейм, мага жагат. Албетте ушундай сезимдер айтор көп боло берсин деп бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Албетте азыр мен дагы караңгы көрүп, аябай шаарлар дагы болсо жанданып, жарыктар көбөйүп дегендей, азыр дагы Стамбулдун түнкү Стамбулдун көрүнүшү менен бүгүнкү эфирибизди мурдагы эфирге чыгып жүргөн күндөрдү эстеп кеттим. Бүгүнкү YouTube каналыбыздагы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Баарыбыз бийиктикте бололу.